дагы мындай көбүрөөк арзаныраак эл сатып алсын депчи. Анткени эми азыр ортомчулдар көбүрөөк иштеп кетип атат. Ошо ортомчулдарды мындай көбүрөөк мектеп атабыз да. Муну 1 ай мурун же 5 ай мурун жапса болбойт беле? Муну эртерээк баягы массамал чыгып кеткенден жаптым. Малчылар дагы иштеп алсын дегендей болгон да биякта. Эми бу жерде жалаң эле мал эмес, башка. Анан азыр баасы 500 сомго уже чыгып кеткенде биякта эми көп эл үчүн кыйын болуп калды. Анан элди дагы биз эми жалпы караш керекпиз да. Жок, 5 ай мурун жакпаган үчүн жооп берип ала турган адамдар болобу? Эми азыр биз биякта бир нерсени да байкап атабыз. Расмий кетип аткандан тышкары дагы мына расмий где-то 13-14 эсе көтөрүлүптүр да. Эмесичи кетип аткан. Мурунку жылдары 600гө жакын бир 10 айдын ичинде 600 киши 600 уй кетиптир. Бул жыл болсо 8000ден ашып кетиптир да. Анан биз эң негизги андан тышкары да бир маалыматтар келип аткан. Бир күндө расмий эмес контрабанда менен где-то 1000ге жакын уй чыгып кетип атат депчи. Бир жагы окшойт да. Аксыдан 500дөн аргасы башка жерлерден 100дөн 200дөн күнүгө чыгып атканда анан малдын бизге ургачы мал өзгөчө керек. Ошо границаны суроо контрабанда менен токтолду. Азыр эми мен толук токтоду деп айта албайм, бирок контрабанданы биз өзүнчө иштеп чыгып атабыз деги. Азыр ветеринарларга эмен берес, задачаны берес, бирка менен текшерип чыксын депчи. Сосновкадан кете тургандарын биз көзөмөлгө алабыз да. Тилекбек, мындай суроо болуп атат да, консултатчы. Көп айылдашат, көп мал багат. Анан ушу көп жылдан бери биринчи жолу кымбаттап айылдыктар жакшы жашап калган дейт да. Анан эт кымбаттады деп эле границаны жаап салды. Эми былтыр канчадан эле торкоктор? Азыр мына эт менен мал менен иштеп жүргөндөр канчадан эле? Мен быйылкы баа бер жак 15 миң. Андан мурун кеп анда эмес да. Мисалы азыр Казакстандан, Россиядан киргизип атат да, туурабы? Эми ошондо алардын акчанын баары ошол жака кирип кетип атат да, мындайча айткандачы. Казакстандан алып киргизип аткан бул биздин дыйкандар эмес да, туурабы? Жок, силер дыйкандардан да мурун мындай карабайсыңар. Жок, эми биз азыр ким жөнүндө сүйлөшөлү? Биздин эл жөнүндө сүйлөшөлү? Эл жөнүндө ошо элди айтып берсең уксаң да казыр. Элди айтканда мындай болуп атты. Жок, мындай болуп токсоң азыр. Мындай болуп атат да, мен 1 мүнөт койсоң, бул жерде мындай болуп атат да. Буга чейин азыр мындай чоң баа менен алып алгандар бар да. Анан сен азыр мисалы мындай айтып атасың да, чыгып кетти, анан кирип кеттиң, тартпай эле койчу, мындай алып койчу. Анан сен тартып өзүң. Анан кийин азыр ошондо 300 бирдемкенин баасы менен алып алган, башты 400-тун тегереги менен алган. Ошондой мен киргизди. Анан булар азыр кайра артка берип, анан сен өзүң элестетсең, корумду дагы кымбат алышкан. Булар анда азыр артка бергенде кандай болуп калат анан? Ушул шылжаганда. Бардык нерсе. Же сен же болбосо бул мындай кылыш керек болчу да, могу эмени токсоң, могу эмени алып 60ка токсоң, могу потокту сен бүтүрүп туруп, январга февралга кое турсаң, биз мына 10 баш эле байлайм, көп эмес да. Жок, бул эле 300 сомдон айткан байкелер. 300 сомдон расчет менен кирген да, жем чөп. Казыр сен мына үйгө барып көр, мен мына банктан акча алып ошого алгам да, мисалы үчүн. Казыр жөн эле мен сатсам дагы назад сатам да, ошочу баасы. Ошо мен эле пример айтып атам. Бирок мынакта канчалаган байкелер тура. Сен хотя ошону срок беришиң болчу, январь, февраль мына коюшуң керек болчу. Срок жок, келдиң да, мына убагына тиля деп жүрдүк бизчи ошол жерде. Анан келдиң да, тарс чаап салганда мен еттим баары өлдү да. Ишемесең Facebookка чейин чыгардым букаларымды көргөзүп. Эми какой-то бир срок коюш керек да, январь, февраль мына кичинечи. Биз эми жок, мен ачканда азыр эме сеники деле туура, разговор жок. Бул бааны биз деле калап аттык, кылдый түшсүн деп. Бирок эми мындай да, бул баа түштү атпайсың. Казакстан 360тан алынып атат. Туура? Азыр могу сен 330ка чүргөндө деле, по-любому контрабандадан силер токтото албайсыңар. Биздин колубуздан келбейт бул. Бир анан кийин мисалы сен азыр ылдый чүрөм деп атсаң, сен чүрө албайсың. Баягы 360тан болуп атса, 330тан эле болсунчу, моулар эле кайда кырат биздикин. Силер азыр Белоруссиядан заказ кылдыңар, туурабы? Жок, заказ кылган жок. Эми айтып атпайбы? Жок, уксаңар, мен айтып берейин. Эгерде Белоруссиядан азыр этти мына тияктан союп туруп, охлажденный болуп алып келсе бияка 330 чыгат экен. 330 мен жөн эле мындай силерге айтып берип атам да, бул базар экономикасы. Өзүңөр айтып атасыңар, тиякта азыр бизде 330 болуп кетсе, Казакстанга контрабанда менен чыгып кетет. Жөн алат дейм, алып. Эми базар биз деген буну бир эле жерди ушул мындай
башка үчүнчү өлкөлөргө чыкпасын, түрүлө чыкпасын дедик. А эт түрүндө любой жакка сатып берсеңер болот. Эми сен ошол эле анан буксаңар Казакстанга, Россияга да түрүлө сатыла берсе болот. Анын тыюу салынган жок. Түрүлө кете берет. Үчүнчү өлкөлөргө. Албайт да бизден. Үчүнчү сен тилек мындайга үчүнчү өлкө болгон күнү деле ошол сен азыр сен муну деген по-любому 300гө жүрө албай атпайсыңбы сен? 300 сен жүрмө оны 300. Эл 300 максат 300 сомго чүрүш керек деген болгон эмес. Максат уйларды айтып атпайбы? Баасы 600-700 сомго чыгып кетсе, чыкпайт. Уксаңыз, 600-700 сомго чыгып кетсе, ошондо даны ызычуулар башталмак да, эл кыйналмак. Туурабы? Азыр болсо эми биз эң негизги максат бааны өсүшүн токтотуш керек болчу. Токтоду, туурабы? Токтотту. Алты айга да атат да, мисалы 6 айдан кийин кайра гарантия жок экен, көтөрүлүп кетиши мүмкүн экен, туурабы ошондо? Эми аны азыр мына сен айтып атасың. 6 айга да атат, 6 айдан кийин кайра ачабы. Жооп берсин да акырын болсо. Мындайда мына сен жаш баланың разговор, биз сен забыз. Сен иштейсиң деп атабыз мисалы да. Бирок бу жерде сен планыңды мына элге деле мына айтып көрчү, мен токтоттум. 6 айга жаптык деди. 6 айга жаптым эле. 6 айдан кийин кайра эле өзгөрүп кетет. Сага разница эмне 6 айдын ичинде эмне өзгөрүп кетмейли. Сен коесуң до конца. Бияктын максаты чын эттин баазы 600 өйдө көтөрүлбөйт, 500 өйдө ошол максат менен жаап атат да. Ал бага эт деген кыргыз үчүн бул мындай нанга барабар эле да. Баары кандай этке карайт. Эттин баасы өскөн менен баарын дагы өстүрүп атат да. Эгерде кыргыз бир эт кеткен үчүн эле кымбаттаган жок. Бул доллар көтөрүлгөн үчүн эле кымбат. Башкалары кымбаттап атпайбы мисалы үчүн? Макул келди, доллар менен силер эмнени аласыңар? Мында чүрбөсүн бир нерсе эми ушул малды баккан үчүн доллар менен эмнени сатып аласың? Токтойт эле мындай да. Сен тилек мындай айтып атасың. Мына мындай болду да, Ош базарда азыр эт турат. Эч ким албай атат. Эт өтпөй атат мисалы. Азыр могу сойгондор сойбой атат уже. Чыгарбайсыз дейт. По-любому чыгарбайсыз. Эт өтпөйчү. Анан биз эмне кылабыз? Ала чыгарбаса по-любому сен азыр мындай да тилек. Мисалы мен багып атам да онда. Келди мага мисалы мен 360 укуп алачы. 370тен мен сойбойм дедим да. Эч ким сойбойт дейт. Анан мен келем да 390дон кылам да мисалы. По-любому 390га оптом чыгып атпайбы? Азыр мейли сен бир ай кармайсың. Андан кийин эл өзү сойбой коет, анткени аларга үйгүсү келбейт да. Сен мейли разговор жок. Сен просто мындай кылышың керек болса, мен жекече оюм. Анткени могу потокту бүтүрүп туруп, январь-февраль и так эле мёртвый сезон, эч ким албайт. Сен деген могу жаңы жылга чейин срок берип, же болбосо могу потокту бүтүрүп алып туруп, анан кийин сен ошондой кылганда эл даяндалмак. И ошого күтмөк да. И эл дагы ошондо баасы түшмөк. А сен азыр сразу жаптың. Бүгүн өзүбүз карап чыктык. Балда баалар. Ол жерден азыр канча 1,5 жылдык торпоктор. Булар 44 миң деди. 64 миң деди. Дейт. Айтсын. Канча жетөөнү сурадык, 6 уже сатылыптыр. 64 миңге сатылыптыр. 64кө. Бирөөсү эле калыптыр азыр. Бирөө эле. Аны кичинерээк экен, аны 60ка сатам деди. Алып кетесең болот. Эми базар болуп атат. Базар болгон жок сен. Эми ошону биз азыр өзү эле жигит малдын алып туруп, союп туруп, этке сатса, баасы деле где-то 360-370 сом чыгып атат. Жок, эми тилек сен мындай кылып атасың, калып токсоң. Мисалы үчүн мейли эт кармак да. Бирок бүгүнкү күндө ошол эффекти бердиби Кыргызстан боюнча? Мейли бул балага зыян берди. Бирок 6 айдан кайра көтөрүлүп кетиши мүмкүн экен деп атпайбы? 1,5 миң, 5 миң баш байлаган алгандар сойбойт. Анычы 5 сом үчүн сойбойт. Мына мен соям 10 баш. Меники аны расчетым жок. Мен чыдабайм анчалыкчы. Янда кредитим бар. Ай сайын 22 миңден төлөшүм керек менчи. Мен ошол эле мисалы үчүн 15 миңден айлыктан мага иштебейм мен эч жерде. Окуп бүттүм, болду иштебейм. 15 миңден 10 миңден айлык чыгат магачы ал жерден. Сен ушуну кайта бир январга чейин кылганда биз 10 баштыктар кетмекпиз. Мындай эле жөн эле тынч, өзүбүз менен тазаланып алып, казыр сен бизге күч бердиң да 10 баш байлагандар соёт, айла жок. А 100 баш, 200 баш байлагандар алар количестводо отурат. Алар кармайт аларчы. Койт, 1 жыл болсун кармайт алар. Биз кармай албайбыз. Сен канча алдың? Менби 56 миңден алгам.
Мен 56 миңден. Канча не топопту? Бука. 3 айдан бери уже байлап турам. Эми мына январь февраль соёмду. Азыр эми айттым. Ошол чоңойбойт, по-любому чоңойбойт. Не чоңойтат ал? Эч ким чоңойт, ол келип үйлөрүн алып байлайт да. Ошол кезде биз арзан болуп жакшырып туруп, ошол кезде көтөрүлүп алды дагы, кымбат алып калды. Бүгүн жабылганда элдин баары коркуп калды да, эмнечи биз кымбат алып алып деп. Жозо кийинки жыл болобу, мисалы 6 айга да, кийинки жыл жабарда, жок, ноябрда эмес, августта жабыш керек да. Жок, негизи бул июльдан баштап эле даярдалып аткан болчу. Июльдан баштап. ошондо айтып ошондо да Ошондо жабыш керек болчу. Продукта байса чүрүм баары сен азыр. Эми май Кыргызстанга 90% сырттан келет. Май мен 600 сом, 5 литр май 600 сом. Ал деген Майда орта чечет да, биз эмес да, май. Жок, Тилек, сен мындай айтып атпайсың. Мындай айтып атасың да, эт менен сата бергиле деп атасың тура. Эми эт менен саткан менен разница чок болуп атпайбы? Сен итагы аягы келип туруп эле soyulgan, soyup, ana satıp, kıyналгандан көрүп, жол эле да бир нерсе түзөп мисалчы, биз мисалы жаңылышка чейин уксар, чоңойбойт дейм азыр. Биз кетсек силер келесиңер. Бүгүнкү да биз мына 300 тарткан жокпуз. Наварыс жок кылат деген сөз да. Ошо менет эртең менен туруп өзүңөр мал менен кирип. Мындай кылабыз, мен деген биз азыр ушул мал чарбаларды өнүктүрүү боюнча программаны даярдап атабыз. Бул асыл тукум малдарды көбөйтүп, бuyакачы. Атайын бизде элита дегенди билесиңер болуш керек. Клем станция бар да. Вайтикечи. Ошол жакта эми талкаланып барып келдик. Талкалашып. Атайын бир тетиге эле Андус, Абердин Андус деген просто азыр уксаңыз, ошолордун алып келип букаларды биз алардан анан уруктардын Кыргызстанга полностью 470 пункттар бар экен, искусственное осеменение дегенчи. Ошол жака биз буюрсамдай кетиребиз да, бүт таратабыз. Ошо менен эми жылдан жылга ургачы малыңар бар болсо ошону сактап калгыла деп атабыз да. Анан жылдан жылга силерге 50%га жакшы. Мен уюмдачы 10 баш уюм, мисалы 5 баш уюм бар деп коеюн да. Мен жакшы уюмду эч качан сатпайм менчи. Мына любой иштен жакшы малы, жакшы тукуму эч ким сатпайт. Сатат, лишнийин сатат. Кереги жок. Ошки базар 380 сомдон приёмный алып атат деп, ошо калып баргыла дейт. Ооба. Senin oyun yakışı, oyun yakışı verirsen, oyun yakışı. Elder kredit algan, bunu oturup mal bakıp, oşonun etin satabız dep hareket kılıp bakışkan. Anan kreditleri satmayan aldı da. Anan oşonu az bunu satıp toğun üçün gelgende, azır buna sevmem yaptığına Mömöne gelip biz kalemen öldürüp atmayız mı? Anan oşo artistlerden algan kredit demez, kreditin tüyü de yok oldu. Пайдасы жок болот а бизде пайда жок. Пайда чыкты. Процент банк дегенчи буларды требовать этпейт. Жок, сен Тилек, сен көрүпсүң, башкача айтып атасың. Сен банкрот кылмай болду. Сен кантип 90 бери Акырын акырын. Чоңойткан. Мен мисал өзүм коелайм. Байлаган мына мисалда 70 букал Амбайга келдат мына. 70 алдык. Азыр мисал ошол буканы 6 ай 7 ай убакыт кайра 70ге сатсак мунус болосуң болбойсуң. Азыр мына үмөнүн колунун баасы канча болот? Ошолордун баарын түшүрүп анда. Мындай да Тиле. Минуска кеттик. Барып көрсөң деле минуска кетти. 150 сомдон чөп болгон. Азыр эми сен жүгөрүнү эметип атасың. Мына жүгөрүнүн эми граница жүгөрүнү жаап салгыла. Анын баары мына өткөндө депутат айтты, бир депутатчы. Ошонун баары амапо доллар деп атасың. Амапо селитран бар доллар менен. Ал дозум мисалы урожайды мына азыр көрөйүн деп атканда, силер азыр мына отуруп бир копус менен жабасыңар дагы. Жүгөрүнүн басын бияка түшүрөсүңөр да. Алар муну мөмөнү бизге окшоп бышып сатып атат да. А бирок жүгөрүгө ачылат. Көрдүңбү? Эми бизге деле ошондой. Эмне үчүн айтып берейин? Доллардын курсун кармай калгандан кийин бардык продукция өтпөйбү? Силер Ошондой. Sen bankrot болгон жоксуң, банкрот ким болбойт. 80% балменен жашат. Ошо жем банкрот болгон жок. 15 мисалы bir buka
1,5 тонна жемді есептесең 15 сомнан эле. Мен түсініп атам. Азыр мурун деген ошонусуна рахмат. Бул жайында кандай баа болот? Биз деген азыр мындай министрликте министрликтики эң негизги максат бул азык-түлүк коопсуздук. Сен ошо азык-түлүк баарын жыганда бар. Сеники эл журтчуздар мисалы угалчы 90 аз угал. Эл журт 90 угал бияк тилектин. ошону биз 6 ай чыдашыбыз керек экен. Эң негизги максат азык-түлүк. Ар бирибизде туугандарыбыз бар. Ар бириңерде туугандар бар. Мал менен иштебеген да туугандарыбыз бар. Анан алардын азыр мындай болуп атат. Мына кече дагы атайын мен көп мындай жерлерге барып сурап келип атам. Баасы кандай болот, эмне болот десем, айтышты мына эттин баасы 20 сомго түшкөн менен биз бул столовыйда баасын кармалганга мүмкүнчүлүк бар болду дейт да. Эгерде эт азыр дальше 400 болуп андан дагы ашып кете берсе, анда бизге жаман алчы. Анда жалпы биз көтөрмөкпүз дейт. А калгандарды май, суу май кымбаттады, кичине эмет кымбаттады. Ал деген биз үчүн биз кармап атабыз бааны дейт да. Эт деген бул башка бүт баарына мындай таасири тийген нерсе. Бүт баарына таасир тийген. Эгерде азыр мен айтып кетем, эгерде биз эттин баасын токтотпосок, баарыбыз эле кыйналмакпыз. Бүт силер да кыйналмаксыңар да. Анткени мына силер азыр бияктан кичине кымбатыраак сатасыңар. 360 эмес 380ден кетет деп койлу, мындай эттин баасы депчи, мындай этке өткөзсөчү. Анда баары да көтөрүлүп, нан бүт баары көтөрүлүп туруп, андан да көп көтөрүлмөк да. Азыркыдан да көп көтөрүлмөк. Биз деген эми бүт жерди кармаганга аракет кылып атабыз. Анткени силер азыр элестеткиле, баасы ушинтип көтөрүлүп, элдин арасынан дагы уже наразычылык пайда болмок да. Жок, сен Биз суроо бериш кой. Алыстан келген биз суроо. Башындачы биздин мамлекетке бирка кирген, бирка номер. Бул бирка номер эмне себептен чыккан? Себеби малдын баасын экспортко чыгарабыз, биз кымбат сатабыз, элге жакшы болот деп бирка номер чыгарып турабы? Учет болсун, жакшы импорт менен келиш үчүн бирка керек экен деп. Акыңга уксаңар, бирка чыгардык, ошол бирка менен 100 сомдон төлөп келдик да. Ана ошо бирка менен Отурупча байка. Экспортко мына эми чыгып, эми урожайы келди да. Азыр малдын баасы көтөрүлүп жакшы келди да. Анан ошого келгенден кийин кайра кысып салдыңар да. Анда кыссаңар анда бирканы кошо жоготкула да. Кайра бергиле. Ушундай болот да. Анан ушу экспортко чыгып аткан жаңы мына ил бойлочу менин мисалы үчүн 5 малым болсо, ошонун 3-өүнү жакшы кымбат сатсам 2-өүнү алып калам. Мал керек да бизге иштеш үчүн. Мен деле ошол тура эмес сиздерди азыр мындай карапайым элди алсак, бирөө үйүндө бир карапайым эл эмес, элге барганда малың барын саттым. Жок кылат, мал алып калат да баары. 1-2 уйду кармап жүргөндөр үйүндөчү. Азыр эми кыйналганда айла жок ошол уйларын дагы сатканга туура келип атат да. Мен силерге айтып атам, мен атайын Баткенге да барып келдим. Границаларды карап чыктым. Жетелеп чыкканча. Алып кетчи ал эмне болот? Сөйлөшүп атпайсызбы, жокпу? Кыргызстанда менен жүрөт. Байка, жылкыңыздан клиенттер келди. Нелегально чыгарып аткандарын көрүп атабыз да. Биякта Bir ayga açıp bergilечи. Bir ayga bastata. Ачканда көтөрүп берет да анан дагычы. Кузду чоңойтсоңузбу, биле? Чоңойткон деп турсаңыз мындай эле мындай. Чоңойсоң мындай. Адам саны бар. Кенене баары көрүп. Артта кетти ошо. Просто 3 ай Андан да көбөйгөн. Bir ay azыр граница. 20 жыл да Малчы бирок Мындай айтып атасың, бул мына мыякта брачка туура айтып атат. Менде 10 уйум болсо жизнь сатпайм. Жаманын сатам. Ошо сатам. Же болсо байлап туруп сатат. Ал
Kırgızстанда мал менен жок, доңгол адам эч убакта сатпайт. Любой адам, любой адам бар го. Мисалы менде 10 үй бола турган болсо, мен ошо отур 10ду мен жакшы качественный любой сен айтат караңгы сааттан ошо менен болбойт. клубду чоңойтсоңуз, туугандар. Жылып калса. Жылгачы мына кичте кене. Эч кимде урдап кетпейт эми. Министр эч ким алып кетпейт. Мындай эмес го. Аккарак жылып койсоңуз, чоңойсуң кичте биз табылабыз. Мында кене жерге турбайсыңар. Азыр в любом случае мына 20 миңге көтөрүлүп, кайра 5 миң. Былтыркы менен быйылкы баа 20 миңге айырмадык. Былтыр 70 калган калды 90 миңге чыкты. Анан дагы ачып эмки жыл 110 алып байлайбыз. Ошол туган жер тазарып. Казакстандан мал не болот? Аякта мораторий бар, ал чыгарбайт үй малын алар. Кандай үй малын чыгарбайт? Ал Россиядан келген мал чыгарып атпайбы? Мына бул жерде Кыргызстанда малды баккандардын көбү азыр сүт багытын өтүп атат. Почти что 70% сүт менен. Жоң айтып берип койчу ошо. Босатпайлы айтып жоң кетеле. Жоң айтып койчу. 15ге чейин жыл. Жоп мындай. Жоп кандай? Аз калмай. Az байке кое туруп жоң. Аяғына чейин чыгайын. Яктын максаты 6 ай жабат да, анан шайлоо болот. Шайлоодон кийин министр алмашып кетсечи, тилекти айтсаңыз, мында ким билет да, анан эртең кандай болуп кетет. Ошол 3-сорт сүтү биринчи эмес. Ошол 1 литр сүттөн 3 функция чыгарып келип, 1 функциясы 35 сом болот. А бул экөөнү ким жеп атат? Шайлоо чейин ачып эле койгулачы, жаман көрбөйлү ачык эле. Жоң айтып койчу, жоң. Акырын болсор жоңун ал. Байке кечириңиз. Жоң ал. Жалпы өкмөттүн позициясы, биякта күч органдарында позициясы, жалпы өкмөттүн позициясы бул азык түлүк коопсуздугун эң негизи коюп атат. Улуттук коопсуздукка буларды барабар. Бизде дагы кармап туралы деп бааны. Мен азыр биз министрлик тараптан дагы азыр башка жолдорду карап атабыз, чтобы түрүлө кетпесин, эт катары кетсин деп. Мен азыр Ардырып килотем бул отпайбы? Жок демете. Же мындай. Мен эт катарды. Мына айтып атабыз. Бул позиция мындай үмүттөнбөй эле койгула, башка ар кандай ойлор болбосун. Бүттү бул мен даже кааласам дагы өтпөйт алчы. Бул жалпы өкмөттүн позициясы. Бүт бары айтып атат. Жок, бул эмени түрүлөй малды Кыргызстандан чыгарган болбойт деген бул катуу позиция. Бул жылбайт позиция. Просто эми азыр муну факт катары кабыл алгыла. Бүттү, ал өзгөрүлбөйт. Эми кийинки келечек менен жашайлы. Эми биз азыр мен бул рычагты биягын жаптык. Эми башкасы менен караштырып атам. Чтобы ол эмелерге мясокомбинаттарга, убойный цехтерге алып барып стандарт менен союлуп туруп, башка этке, башка өлкөлөргө чыккандарды азыр караштырып атабыз. Иран менен уже мен тиякта бизде